Эми мен министрликке тапшырма берүү бөлүгүнө өтөйүн. Урматтуу Догдургүл Шаршеевна, урматтуу кесиптештер. Билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, системалуу өзгөртүүлөрдү ишке ашырууга, ошондой эле билим берүү тармагында белгиленген реформаларды ишке ашырууга болгон умтулуубузга ылайык сиздердин маалыматты угуп, мен өлкө президенти катары төмөнкү кадамдарды жасоону сиздерге тапшырамын. Мектепке чейинки билим берүү деңгээлинде балдарды өнүктүрүү үчүн мектепке чейинки билим берүүнүн маанилүүлүгүн жана бала бакчаларда балдарды жалпы камтууну жогорулатуу стратегиясын эске алуу менен өкмөттүк акселераторду аймактарга кеңейткиле. Мектепке чейинки билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртууга болгон умтулуубуздун алкагында бала бакчалардын уктоо жайларын окуу жайларына оптималдаштыргыла. Административдик аймактык реформанын алкагында республиканын бир сменалуу мектептеринин жана бошогон жайлардын, ошондой эле айылдык клубтардын, китепканалардын жана ушул сыяктуу жайлардын базасында балдарды өнүктүрүүнүн кыска мөөнөттүү борборлорун түзгүлө. Мектепке чейинки билим берүү менен камтууну 40% камсыздоого жетүү үчүн кошумча 113 000 баланы бала бакчага тарткыла. Буга кошумча 2,8 миллиард сом кетет экен деп сурап атасыздар. Министрлер кабинети бул маселени булактарын издеп караштырып бериңиздер.